Ушинтип жүрүп арыктап кетпесем болду, бала болуп. Короче, бүгүн Сопол Медиа YouTube каналына интервью берип келемин деп барганмын. Жакшы эле. Тилекке каршы бир нерселерди даптырап келдим. Менин 1 штук мужум бар. Платный кылып койгом. Кантип платный кылып койдуңуз ошондой видеолорду платный кылып койдуңузбу? Эми TikTok аккаунтума чыгарып аткан видеолор. Мен үйдүн эң кичинекей кызымын да, эркесимин. Биз эркелерге алам тегиз. TikTok'та эле эмес, жашоодо деле ошондоймун. Мындай шайыр, шатман. Жамымдан өтсөң жылмайып, жалткарай берем кылжайып. Анан бир күлдүрүп койбойсузбу дегендер болот. Мен кудул белем сизге деп коем. Бирок өтө кызыктуу маек болду. Салам достор, урматтуу Сокол Медианын катталуучулары, баарыңыз эле TikTok желисинде өзүнүн сулууна тамшанган сулуу эжекебиз Тотойжон көрсөңөр керек. Бүгүн Тотойжон атайын өзүмдүн карманым катары чакырып алдым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айсакөз бүгүн көңүлүм аяк куралы, анда эмесе. Деги эле айтсаңыз, TikTok желисине качандан бери видео тартып баштадыңыз? Бул идея кайдан пайда болду? TikTok'ко келгениме буюрса 4 жылдын жүзү болот. Как элдер келгенде эле келип калдым. Ошо элдерге бир жакшы маанай тартуулайын, элдин маанайын бир аз болсо да көтөрөйүн деп келип калганбыз. Тотойжон баягы сиздин бир видеолоруңуз эсимде да, жалбырактарды сөйкөп алып, анан кийин камерага өзүнчө бир ажыксангандай окуп сүйлөпчү. Деги ошолорду сиз атайын образ катары сүйлөйсүзбү же көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү үчүнбү? Негизинде мен TikTok'та эле эмес, жашоодо деле ошондоймун. Мындай шайыр, шатман жүргөн айымдардын катарын топтойм. Анан билбейм, негизи эле ошондоймун. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Эң алгачкы ошол TikTok'то көрүүлөрү көп болгон видеоңуз эсиңиздеби? Кайсы видео эле? Чынын айтканда, кайсыл видеом экен так эсимде жок, бирок жакшы эле ар бир тартып чыгарган видеом элге жагат. Ал эми сиздин баягы чыгармачылык дейсизби же ушинтип видео тартып атканыңызга үй бүлөңүз, жолдошуңуздун көз карашы кандай? Чындыгында башында үй бүлөм, жакындарым, деле тааныштарым деле анча деле көз карашы жакшы болгон эмес. Азыр убакыт өтүп бардыгы колдошот. Ошол. Башында кандай реакция кылышты? Мисалы, кандай кеңештерди айтышты? Чоң эле койсоң болот, чоң эле болуп калдың уже. Башында эми түшүнбөстүктөр болду. Чынында жашырганда эмне анан TikTok'ту жөн эле койбойсуңбу? Анан көбүнчөсү TikTok'тун жанагындай туура эмес багытта жүргүзгөндөрдү көп көрүп калышпады элдер. Анан TikTok'ко чыккандын баары эле жаман деп элестетип алган болуш керек, менин оюмча. Анан бул деле ошондой болуп калбасын дегенби, билбейм. Анан ошо азыр жакшы көз карашты карашат. Өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, жолдошуңуз тууралуу, балдарыңыз жөнүндө. Менин 1 штук мужум бар. 1 штук мужум бар. TikTok'тагы атым Тоту. Бул атты мен өзүм койгонмун. Элдерге бир күлкүлүү болсун деп, негизинде ата энем койгон атым Жазгүл. Жазгүл. Жашым сорогучта. Учурда 1 штук мужум менен Бишкек шаарында турабыз. Балдарыңыз? Балам Россияда. Канча балаңыз бар? 1 эле. Баары 1 штуктан келесиз. Үйүңүз 1 штук, балаңыз 1 штук. Балаңыз кандай көз карашта болду? Балам сонун эле көз карашта. Заманбап көз караш менен сизди колдоду да. Балам башынан бери эле жакшы. Сизге жагып аткан болсо тарта бериңиз дейт. Жазгүл баягы кайсыл жердин кызы болосуз өзүңүз? Мен Ош областына караштуу Нукат районунун 1 штук гүлүмүн.
Жакшы. Анан Бишкек шаарына качан келгенсиз? Мисалы, бала чагыңыздагы кыялдарыңыз тууралуу. Бишкек шаарына келгениме канча болду? 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашып калды. Бала чагыңызда келечекте ким болгуңуз келчү? Негизи мен ырчы болгум келчү. Бир Кыргызстанда бир эң таанымал күчтүү ырчылардан болсом деп кыялданчумун. Анан тилекке каршы болбой калгам. Ата-энең каршы болчу. Ата-энеси каршы болгон ошол менен. Түшүнүктүү. Ырчы болгум келчү деп калдыңыз. Демек, ичиңизде чымыңыз бар да, талантыңыз Эми бар. анча деле жакшы ырдабасам деле өзүм ырдап коерм зериккенде үйдө. Биз үчүн дагы бир ырдап коюңуз анда. Биздин одиночтук топчойбуз. Жөн эми мен ырчы болсом, эми музыкалный да окуп кичине билимим көтөрүлмөк да. Эми азыр менде эч кандай музыкалык нелер жок да. Бирок баары деле сиз таланттаймсыз эми. Биз үчүн эле, өзүбүз үчүн бир ырдап берип коюңуз, анан майыпташыбызды анан ары көңүлдүү Макул. Кайсыларды ырдап берсем экен? Андай да ырдайбыз келбейт. Эски ырлардан бир шингил келтирейинчи. Жамындан өтсөң жылмайып, жалткарай берем кылжайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы кимди айып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы кимди айып. Ырчылар мени көрүп турган болсоңуздар, жиниңиздер келбесин. Айрым ырчыларды чаңыңызда эле калтырасызбы сиз? Жазгүл эже, баягы TikTok тартып баштагандан бери жашооңузда эмне өзгөрдү деп ойлойм? Жашоомдо көп нерсе өзгөрдү. Жакшы жактарга өзгөрүүлөр көп болду. Мисалы, Элдер менен сүйлөшө билинүү, кандай мамиле кылуу керек, сабырдуулукту үйрөндүм. Мурда бат жиним келип кетчи. Азыр мен TikTokко киргенден кийин өтө сабырдуу боло баштадым. Мен түшүнүп жеттим, ар бир адам менен туура эмес сүйлөшүп, анан болбогон нерселер менен чыр-чатакка айлантып, жөн эле убактыңды, нервиңди короткон, бул туура эмес экенин билдим. Эң биринчиси сабырдуулукту үйрөндүм TikToктон. Акча тапканды үйрөндүм. акчаны кантип табат атасыз? Канча акча табат атасыз? Эми миллион таппасам дагы болот, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Шүгүр дей берелик. Акырын келе бер. Көбөйтүп берет Кудайым. Айтсаңыз, ошондо сиз TikTok желесинде стрим аркылуу, түз эфир аркылуу акча табасызбы? Жок, мен азыр стрим жок. Кирбейсиз? Жок, кирбейм стрим. Даже эфирге деле көп кирбейм азыр. Убактымда жок. TikTokко жаңы кирип баштаганда стримде отурчумун. Анда тоже акча тапчумун. Азыр стримге дагы, эфирге дагы көп кирбей калдым. Убактым дагы жок. Анан өзүм башка иштерим көп болуп кетти. Азыр мындай өзүм көрөрмандарыма азыркы аккаунтумда 45 миңдей подписчигим бар. Ошолорго бир жылмайы тартылоо менен платный кылып койгом. Кантип платный кылып койдуңуз? Ошондой видеолорду платный кылып койдуңуз. Эми TikTok аккаунтума чыгараткан видеолор албетте 5 миңден ашык менин өзүмүн жеке тамашаларым бар. TikTok аккаунтума чыгараткан видеолорум булар албетте менин подписчиктериме бекер. Сатылган видеолорум бар. 15 секундалык күлкүлүү тамашаларым 200 сомдон. Аны жашырбайм, ачык эле айтам. 200 сомдон которсоңор, мен силерге каалагандай кылып видео тартып берем, күлкүлүү деп. Ошондо сиздин баягы киреше булагыңыз катары болот да TikTokчу? Киреше катары колдономун. Канча акча эң көп акча тапканыңызды жана эң аз соммаңызды айтып бересизби? Эми TikToкту канчалык көп колдонсом, ошончолук көбүрөөк түшөт. Эң көп тапкан акчаңыз? Эң көп тапканымбы? Бир аптада 10 миң болгон. Үйдө отуруп эле, TikTokто эле. Кээде болбой деле калат да жумуш? Жок, кээде болбойт. Видео чыгарбай, TikToктон өзүңөн өзүң жок болуп кетсең эле, кирешең эле жок болуп кетет.
баягы TikTok желесинде сиздин тамашалуу видеолоруңузда түшүнгөндөр дагы бар. Бирок аны түшүнбөй сизге негатив жазгандар да бар да. Ошол негатив жазгандарга кандай реакция кыласыз? Негатив жазгандарга мен такыр көңүл бөлбөймүн. Урушпаймын дагы, талашпаймын дагы, жооп бербеймин. Өткөрүп саламын, же болбосо өчүрүп саламын. Көңүл бөлбөймүн. Ал эми сизди көчөдөн таанып калгандар барбы? Мисалы сизге келип, сиз тиктокерсиз. Азыр көп эле адамдар таанып калды. Көчөдөн көрүп сүрөткө түшкөндөр болот. Анан бир күлдүрүп койбойсузбу дегендер болот. Мен кудул белем сизге деп коем. Анан күлдүрүп койбойсузбу деп калышат. Сүрөткө түшүп ошентип. Ыраазычылыгын билдиришет көчөдө көрүп. Тот азаматсың, биз сенин видеолоруңду дайыма көрөбүз. Ушинтип күлкү тартуулап жүрө бергин деп ыраазычылыгын билдирет көчөдө көргөн эжекелерибиз, байкелерибиз. Жаш кыздар болсо сүрөткө түшө алайлы деп сүрөткө түшөт. Баягы сиз Тоту деп TikTok'ка киресиз, бирок чыныгы атыңыз Жазгүл. Интернет желесиндеги Тоту менен чыныгы жашоодо Жазгүлдүн айырмачылыгы барбы? Мисалы сиз дайыма шайыр. Ошондой эле. Атым эле өзгөрүп, Тоту, Жазгүл болуп экиге бөлүнгөн эле бар. Бирок бир эле адам ичи. Бир эле адам, муну эки башка ат менен чыгат. Жана кадр сыртында экөө сүйлөшүп отурганда айтып калдыңыз. Мени киного чакырышкан депчи. Ошол тууралуу айтып бербейсизби? Деги эле кинолорго, клиптерге чакыруулар түшүп атабы? Клипке азырынча чакырыла элекмин. Анан былтыр 1 жылдын жүзү болуп калды. Ош тарапка немеге чакырган. Тамашоого. Анан биздин жумушубуз Бишкекте болгонуна байланыштуу жолдошум каршылык көрсөтүп койду. Бишкекте эле турабыз азырынча деп. Ошол менен тамашоодон да отказ кылгам. Жакынкы күндөр эле 10 күндөй болуп калды. Азыр кыргыз киносу тартылып атат сен үчүн деген. Ошол жактан кастинг жарыялаганда барып биринчи күнү эле кастингден өткөнмүн. 2 күнөн кийин договор түзүп ошо кино жөнүндө сүйлөшөбүз деп режиссерлор менен сүйлөшүү жүзүндө жанагындай болду. Келишпестиктер болуп, мен отказ кылдым. Айтып өттүңүз, акчасы дагы бир болбогон эле акча экен деп, акчасы деле 2-3 миң эле айланасы 3 айга деп. Сизде айында кантип эле бир 3 миңге киного чакырыштырылат экен, ошол мага кызык болуп атты. Ошол билбейм, мен биринчи тартылатканыма болуш керек. Киного мурда катышып тартылып көргөн эмесмин. Биринчи жолу чакырып аткан. Анан макул деп барган болчумун. Негизи жакшы болот деп ойлойсуз, бирок сценарий деле жакшы экен, окуп чыктым. Роль деле жакшы роль экен, бир кичинекей баланын апасы, энеси болуп катышмак экен, кызым болмок экен. Роль деле жакты мага негизичи. Жашыма, курагыма жакшы эле экен. Анан сүйлөшүүлөр негизинен туура келбей калдык. Бири-бириңиздерди түшүнбөй калдыңыздар, айтып өтсөңүз, үйдө сиз кандай жубайсыз? Мисалы, кайсыл тамактарды жакшы жасайсыз? Эми үйдө кандай тамактарды бүт баарын жасаймын. Баары келет болуңуздар. Баары келет. Эмнени жасашты билбейм. Бошту билбейм. Жолдошуңуз кайсы тамакты жакшы көрөт мисалы? Жолдошум мантыны жакшы көрөт. Бир жумада канча жолу манты жеп? Бир жумада бир жолудан жасап турам. Баягы жолдошуңуз башында каршылык көрбөйсүз да сизге. Анан ал кийинчерээк кантип көз карашын өзгөрттүңүз дегиле мындай? Конечно, акча түшүп атса. Ай көрдүңбү мына акча түшүп атат деппи? Даже акыркы күндөрү менен көп таба баштадың деп уруша баштады го. Сиз TikToктон башка эмне жумуш менен алек болчу элеңизби? Кайда иштегенсиз? Мурда мен базарда иштечүмүн. TikTokко келгенден кийин базарга чыккан жокмун. Базарга чыкпай калдым. Азыр болгон TikTok менен турасыз. Жазгүл эже, биздин камерага дагы баягы өзүңүздүн бир тамашаңыздан жиберип койбойсузбу? Сиздин бир тамашалуу видеолоруңуздан ай достор депчи. Мен баягында болгон окуяны айтып берейин. Ошону тамаша иретинде тартканмын. Ошол көп просмотр алганда кышында 2 жыл мурун анан зериктим, аябай зеригип
эфирге кирсем деле скучно эмне кылышымды билбей, аябай кыш, аппак кар, суук. Анан байнага барып келенчи анан байнага бардым. Барсам тааныш эже болчу, жашы улуу эле. Эже чыгып баратасын такылдасам эже чыкты. Ай эже байнаңыз семиздерге канча сом десем, эже жаап. Эже байнаңыз бошпу десем, бош деп үйүнөн чыгып келатты эле пут кийимин анан. Семиздерге канча сом десем, жатып калды, күлүп эзилип калды. Ами ботом сен ушундай да адатың бар беле деп. Анан жок, чын эле семиздерге канча десем, сен эмнеге мындай болуп калгансың, нормаль эле. Анан арыктарга деле семиздерге деле 100 сом ботом деп анан киргизди. Анан мен тамашага салганын билген жок да. Тамаша деп деле айткан жокмун, кирип кеттим. Байнадан чыккача күлүп эстеп. Бардыгын көңүл ачып жүргөн айып турбайсыз. Атайын эле тамашага салдым да, эмне дейт экен депчи. Анан үйгө келип, ошол сөздөрдү колдонуп бир ролик тарттым. Аябай жакшы кетти. Тартарым менен эле рейкке чыгып, аябай көп просмотр алды, көп лайк алды. Мен үнүмү колдонгондор аябай көп болду. Ошол ролигиңизди бир азыр жандуу сүйлөп койбойсузбу? Азыркыны? Азыркыны. Тыкылдатайын да, байнага келип. Эже келет да. Байнаңыз бошпу? Семиздерге канча сомдон? Абе ботом 100 сомда арык семизде бөлүнбөйт амейди. Ушинтип келген да эже. Абдан таланттуу айым экенсиз. Ыр тарабынан болсун, аткаруучу чөбөрчүлүгүңүз болсун, сизге чыгармачылык ийгиликтер калат. Алдыда жакшы кинолорго катышып, өзүңүздүн өнөрүңүздү кыргыз элине тартуулай бериңиз. Биздин көрүүчүлөргө кала тилек айта Рахмат. Эң биринчиден менин жолдошум, мени колдоп келе жаткан өмүрлүк жолдошум жана бир туугандарым ошол менен бирге TikTok'то мени колдоп, коштоп, мен TikTok'ка келгенимде 4 жылдан бери мени көрүп, таанып билип келе жаткан менин досторум, аман болуңуздар, бар болуңуздар, сиздер бар, мен бар дегендей баарыңыздарга, жалпы эле кыргыз элим, мени таанымагандар баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы комментарийден жадыра кетиңиздер. Сокол медиа сайтына жана ушуну Сокол медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Биз Тото эже экөөбүз бүгүн сонун маек курдук жана ошондой эле Тото эжени колдоп туруңуздар, көбүрөөк акча тапсын. Урматтуу Сокол медианын катталуучулары, кийинки эфирлерден жолугушканча, саламдашканча аман болуңуздар. Сиздер менен бүгүн эфир тизгининде Айдана Майрамбек кызы болду.